Урматтуу замандаштар, мамлекеттик реформанын жүрүшүндө кайра карай турган маселелердин бири өлкөнүн ресурстарын мыйзамсыз менчиктештирүүсүнө көңүл буруубуз болду. Эгемендик жылдарында жеке гана кызыкчылыктарын көздөп, жалпы элге таандык болгон мамлекеттик мүлктөрдү мыйзамсыз ээлеп алышкандар менен күрөшүү оңой болгон жок. Завод, фабрикалар, ишканалар, жер тилкелери, имараттар жана стратегиялык объектилер кызмат ордун жана байланыштарын пайдалангандардын олжолоруна айланып, мамлекетке эбегейсиз чыгымдарды алып келишкен. Натыйжада өлкөбүз өзүнүн активтерин гана эмес, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн, жумуш орундарын жана билим берүү, саламаттыкты сактоо, ошондой эле элдин башка муктаждарына жумшала турган миллиарддаган долларлык кирешелерин жоготушкан. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаңы тарак-барактары ачылууда. Буга чейин уурдалган мүлктөрдү мамлекетке кайтарып, адилеттүүлүктү калыбына келтирүүдөбүз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Ички иштер министрлиги жана прокуратура органдары тарабынан жүргүзүлүп жаткан тынымсыз жана түйшүктүү иштер өзүнүн жыйынтыктарын берип, өлкө казынасына миллиарддаган сомдук активдер жана объектилер кайтарылууда. Мамлекеттин күч органдарынын мындай аракеттери баарын эле жага берген жок, албетте. Менчиктин укугу бузулууда, ишкерликке тоскоолдуктарды жаратууда деген сыяктуу шылтоолорду коомчулукка жайылтуу аракетин көргөндөр да болууда. Алар мыйзамсыз ээлеген байлык мүлктөрүнөн ажырагандар экенин жакшы билесиздер жана унутпагыла. Бул жерде мен мамлекет мыйзамдуу түрдө алынган мүлккө эч качан кол салбастыгын так белгилегим келет. Бирок кыянаттык кылып бекер, уурдоо, адалдоо жолдору аркылуу байыгандар жазаланбай жүргөн жыргап жашоолорунун убактысы бүткөнүн, элдин байлыгы элге кайтарылып жатканын түшүнүүлөрү керек. Биз уурдалгандарды жөн эле кайтарып жатканыбыз жок, биз элдин мамлекетке болгон ишенимин кайтарып жатабыз. Бул кадамдар акыйкаттуулук жана ар бир жарандын мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн принципиалдуу күрөш болуп саналат.